салттуу билимдеринин бир бутагы болгон бул мазар тайгучулук. Анан кыргыздын дүйнө таанымынын бир бутагы айтымчылык, дарымчылык болуп эсептелет. Менин жанымда турган Ныл Ата мазарынын шайыгы ошол салттуу билимдерди карманып келаткан өкүлү Кудакеев Жеңиш. Менин тайнем ошо мазардын шайыгы болуп жүргөн. Бүт жүргөн экен. Мен ошо 7 жашым, 6 жаштан согуштан келгенден атам согуштан кийин 52-жылы качып болуп кетти. Атам качып болгондон кийин тайнем биздин колубузга келди. Биз апам экөөбүз 2 кыз менен жалгыз калдык, 3-өбүз калдык эле. Немеде мен ошондо 7 чыга эле келем. Тайнем ошо жерге барып, ошо жерге немеден Ныл Ата мазарына ээрчитип барат, келет, кайта үйдө жүрөбүз, киши келсе апарып, бүт баарын таанышып жүрдү. Кичине мен 17-ге чыкканча ошо кемпирди жетелеп барып жүрдүм. Таятамдын иниси Арыкбай деген бар болчу. Бул киши өтө жомокчу киши эле. Бул кишинин тырмактабысын, ал кишинин жомогу ошо Нылды тууралуу жомокторду көп айтар эле, бүт жомокторду кандай экенсин. Анан ошонун кийинчерээк мен ошодон неметип жүрүп, кийинчерээк өзүм барып жүрүп билчү элем да. Кийинчерээк үйлөнүп, жайланып өзүм иштеп кеттим. Анан кийин биздин 88-жылдары неметип эле таятамдын айткан түштөрү түшүмө кире берет. Анан ошентип жүрүп бир күнү мазарга барып келейин десем, мазарга барсам бир булактын көзү бүтүп калыптыр, жогорку немеде ал булактын аты Көз булак деп коет. Ошо булактын көзү бүтүп калыптыр, ошону ачасың деди, барып ачып келгенден кийин ошо жерге кичине барып келишке убакыт болуп калды. Анан ошентип жүрүп, ошо мазарга мен анамына 13 булагы бар мазардын ичинде. 13 булагын кийинчерээк ошолорду немесек, булактын ар бир мисалы үчүн эң эле кызыктуу жери Бешик булак деген булак бар. Буга төрөгөн аялдар барып, көбүнчө төрөгөн аялдар ошол жердин сууну апарып ичип, зыярат кылып, Куран окутуп кете берчү. Анан мен ошодон эң биринчи неметкендегим бир 53 аял балалуу болду. Анан мен өзүм да таң калып калдым. Ойто, бул кандай мындай? 53-ке чыгып калса булар. Анан кийин деп, ошол биздин учурда 53-теги төр итпели деген сөздөр болуп калчу да. Анан кийин мына ошодон мен ишеничим күчө баштады. Анан ошол жердин сууларын теңшерттим, тиягын теңшерттим. Бирок казиети бар экени неме болду, казиеттүү жер экени. Эми мисалы үчүн жакын арада бул немеден келди. Мекеден 70 километр bir шаарда турат экен, Олимпос киши экен, атын Абду Бирбаликет деп айтып атты. Жакында эле ошо Нурлан деген бала шаарда турат экен, өзү илим жагынан ошо жалаң Арабия менен бүтүп келген экен ошо шаардан. Анан ошол жак менен переводчик болсо керек. Мынча айтканда ошо алып келип калдым, өзү Ташкудуктук бала экен. Алып келгенде эле ошо Илимпос бала биринчи эле булакка келгенде эле Аллах, Аллах деп айтты. Күлүп атат. Анан бирөөтөн эмне үчүн күлүп атыр, бул эмне деп атыр десем, мына жерде суу, силер тетиги немеге барасыңар. Самсам суу деп самсам суун ичесиңер. Мындай жерге бирдекени өтүп алганын айтып атыр. Мына самсам суун туура өзү экен ойто. Берде самсам суу берде турбайбы? Деп ошондой болуп калды. Анан өйдүрөп ар бир булактарга барып көрүшүп, анан ичишип, неметишип кетип атыр. Анан үңкүрдүн ичинен чыгып аткан суу бар. Анан үңкүрдүн ичинен биягынан тамчы суу бар. Аны мен көбүнчө арак ичкен адамдарга колдончумун окуп берип. Анан ошо сууду көрүп, Алла алда деп дагы неме болду? Деп ошентсем айтты. Но самсам суунан да 3 немеси жогору экен мына суудун. Неме кажеттүүлүгү деп. Ошол жерден ошо немети быйылкы жылы мына азыр 3 ай болду ошо кишинин келип кеткени. Кийинчерээк келип бир мен жокто келип, мен өзүм Бишкекке кеттим эле, биз сууга келдик эле, суу бересиң дейт. Ой, алып кет. Дедим, эмне болду? Ошо алып кетти. Бир берден бирөө айтты, ошо неме 40 литрлик 2 неме менен алып кетишти суу деп. Анан ошо эми ыйыктыгы буздун ыйыктыгы көп жерде бүт илимде да теңшерилип атыр, тияга да келип теңшерилип бүт баары неметип атат. Эми ошо булактын немесин неметишке аракет кылып атам мен. Бердин баарын ушу башын көтөрүшкө, эмне жаңы кичинекей там салдым арге. Ошо тамга зияратчылар түнөп турат. Ошонун бир замандарда мен кичинекесинде барганда өзү туюк
bir neme say barsan tuyuk kana eşeğine malda çıkıp kete albayt, eşeğe kete albayt, iki yağı büyük aska. Tüp yağı tuyulgan, torolgan. Anan o şehirden nemesine men o bir şurada arça kayın aralaş tokoy eleçi. Hazır taza işteke kalbaya kalgan, emoşolardı kayta şunu butunda turgutsam dep kork kıldırıp hazır. Korka hareket kılıp atam. Şu yerden kayta şunu butundan turgusup jaş baldardan bir 70 balaga nemetem özün darlap ayıktırgan baldarga gelip ketişip durat. Anan oşolarga menin başın kötörüp atam. Oşo nemesin hareket kılıp oşo nıldata mazarın içine. Mazar deşkede olup bu Kırgız elinin ıyık yerlerde tanı bilinmine men oşodon nemetem bir sularda darlık kazetleri bar eken. Tengsherli oturup berde tengsherligen nemetken kazetli ilmisilde institutlar tengsherip atat berden. Misal üçün Gülnar Amanovna degen gelip hazır Amerikadan beri gelip nemetip tengsherip ketken bu kişiler. Oğa emi oşo jakın arada munogu bizdin Noruz 20 Mart'ta olur. 20 Mart günü şurada Kurultay ötkörüp 7 oblasttan işler çok lafsıdıp nemettim. Men makul boldum, ötkörgüle meyli bolup durdum. Emesin nemet ata şurga hareket kılıp jürem men oşo üçün. Kırgızdın bir butağında men çoğuş hareket kılıp atıp mazar tağı jagынан özümçe izildep nemet atam. Şurga emi akırkı yaşım kança kaldı bilmem şurga yumşasam degen oyun var.